Assalamu alaikum, ардактуу мекендештер, кыргыз элим кандайсыздар? Ден соолугуңуздар жакшыбы? Ош шаарынан бардыңыздарга салам. Түнкү Ош шаарынан 25 август. Күнгө дүйшөмбү. 25 августтун 24 августтан 25 августка өткөн түн саат 2-ден өтүп калды. Асфальттын экинчи катмар басып башташтыр. Шулар иштеп атат. Каттуулар иштеп атат. Ассаламу алейкум, кандайсың? Ассаламу алейкум, жакшырбы? Иштер жакшы болот го? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ош шаарындагы Курманжан Аткай энебиздин атын алып турган көчөдө мындай асфальттын экинчи катмары басылып жатыр. Тегизден караганда. Kalın bize karangızlar çıkalım bize. Bakarına kalın. Ушундай жакшы иштер болуп жаткан учуру түнкү саат 2-ден өтүп калса дагы жумуш болуп атат. Жок эмес. Сон Biz turgan tak жай бул Ош мамлекеттик университетинин негизги имаратынын арт жагы Нагулях кафе бар десек болот. Бул жакта жаңы түшүп жаткан турак жай бар экен. Жеңиш строй деген ошонун жанындагы ушул Курманжан Аткай энебиздин атын алып турган көчөнүн толук азыркы учурдагы экинчи катмары ушул жерде басылып башталды. Ya dengizleri. Çikolata. Тиги жактарда дагы атайын асфальт жүктөп келген оор жүк ташуучу унаалар бул жакка турган учуру
Кыскасы жумуш болуп аткан учуру аягында кубанычта. Ал эми Алишер Набай атындагы көчө дагы асфальты жакындап калыптыр. Мына караңыздарчы. Монсо эле кумуш болуп жаткан учуру. Жумуш сапарыбыз менен кечинде кайтып келаткан учурубузда ушинтип жумуш болуп жаткан учурга дуушар болдук. Аябаганда сонун керемет иштерди жасап жатышыптыр. Ошун мэриясына ийгиликтерди каалайбыз. Красавчик. Мэрге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Кыргыздын жигиттери иштеп атышыптыр бул жактачы. Бири-бири менен колдо көргөзүп иш аракет кылып жай. Айта турган сөзүбүз, Кыргызстандын өнүксүндебиз. Жумуштар алды карай жылы берсин. Кубанычтуу жаңылык менен бөлүшүп жаткан ТСЛ YouTube каналы болду. Кийинки чыгарылыштарыбыз дагы да болсо ушундай жакшы жаңылыктар менен уланмакчы. Андыктан биздин каналды колдоп, подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Ош шаарыбыздын Курманжан Кенезин атына алып турган көчөнү силерге асфальт болуп жаткан учурундагысын көргөзүп өттүм. Yaxşı sağlıklar bulursun.